Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'de. Urmatlı musulman bir toğanım, sizler menen biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qanday sıfatdagı adamlarga, qaysı amalды atkargan pendelerge öz duaсын kılıp ketken. Mına uşul tuuralı süйлöшүп жатабыз. Ошондон сабагыбыз толуктап, бүгүнкү 8-ci сабагыбыз. Бул сабагыбыздын негизги темасы бул кайсы бир адам башка адамдар болгон мамилесинде соода сатыкта сатып кала турган болсо, же алып кала турган болсо, же бирөөдөн аласа бересе кылып, бирөөгө карыз бере турган болсо, же карыз ала турган болсо, же кандай бир күнүмдүк иштеринде бирөөлөр менен байланышып мамиле түзүп кала турган болсо, мына ошол мамилесинде жеңилдик жараткан, адамдарга кечиримдүү болгон, кең пейил болгон, жоомарт болгон кишиге пайгамбарыбыз мына ушул адамды Аллах Таала райымына алсын деп дуа кылып кеткен. Демек, урматтуу мусулман, бир туганым, бул дүйнөдө биз каалайбызбы, каалабайбызбы, адамдар менен аралашып, алар менен сөз түрдө бир мамилеге туш болобуз. Мына ушул мамиле кылып жаткан кезде, айрыкча соода сатыкта же карыз берүүдө адамдарга биз каттуулук кылбастан, өзүбүздүн пайдабызды ойлобостон, тескеринчеси ошол башкаларга жеңилдик жаратып, аларга кең пейилдик кылып, башкалардын муктаждыгын бүтүүгө, алардын муктаждыгы тезирээк бүтүүгө аракет кыла турган болсок, мына ушундай адамдарга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз дуасын берип кеткен. Буга далил İmam Bukhari çıkargan hadiste Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat rahimallahu rajulan samhan iza ba ve iza ishtara iza iqtada satkanda satıp alganda karızın talap kılgan кезде adamlarga жеңилдик жаратып кең пейилдик жоомарттык кылып жумшак мамиле кылган адамга Аллах Таала райым кылсын дейт. Демек, урматтуу мусулман, бир туганым, пайгамбарыбыз дуа кылып атат. Эгер соода сатык кылып кала турган болсо, бааны өтө каттуу көтөрбөстөн, келген кардарга жеңилдик берип, бир аз акысына кечкен адам, өзүнүн пайдасын ойлобостон, көбүрөөк пайда табайын дебестен, акысын бир аз кечип, ошол кардарга бир аз жеңилдик жаратып, соодасын тезирээк бүтүргөн адам дейт. Экинчиси, сатып алганда ида иштаро дейт. Сатып алган кезде дагы керик адамдар бар, өтө эле бир сооданы созуп жиберет. Сатуучуга өтө бир тардык жаратып жиберет. Аны кысып жиберет. Ушундай товарды арзандатам деп ашыкча кысым кылат. Баасын төмөндөтүү каттуу бир аракет кылат. Мына ошондой кылбастан, алган кезде сатуучуга бир кысым кылбастан, бааны өтө эле төмөн түшүрүп жибербестен, бир агадагы бир жеңилдик жаратып, орто баада жеңил сыпа соода кылган адамга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз дуасын берип атат. Андан кийинки 3-чү адам бул эгер бирөөгө карыз бере турган болсо, же карыз ала турган болсо, анда карызын талап кылган кезде мына ошол адамга каттуу кылбастан, каттуу мамиле кылбастан, өзгөчө кедей адам болуп калып, карызын өтөй албай турган болсо, карызын мөөнөтүн дагы узартып берген адам. Же болбосо бирөө карыз ала турган болсо, мына ошол карызыны өтөөгө күчү жетип калган болсо, карызын көпкө созбостон, аны узартпастан дароо алып барып берген адам, мына ушул адамдарды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз райымына Аллах Таала алсын деп дуа кылып атат. Жана бир башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адхалаллаху жанната раджулан кана сахлан муштариян ва бай'ан qadiyan muqtadiyan. Аллах Таала бир кишини бейишке киргизди. Кана сахлан жумшак киши болчу дейт. Эгер сатып ала турган болсо, же сата турган болсо, же карыз ала турган болсо, же карыз берип карызын сурай турган болсо дейт. Демек инсан адамдарга болгон мамилесинде жоомарттык болгон адам, кичпейил болгон адам, кечиримдүү, жумшак мамиле кылган адамды пайгамбарыбыз Аллах Таала муну бейишке киргизди деп айтып атат. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ала ухбирукум биман яхруму алейхин нар. Мен силерге кабар берейинби, дозок оту кимге арам болору тууралуу дейт. Жана да дозок кимге арам болуп калары тууралуу мен силерге кабар берейин деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде кабарлап айтат: "Куллу карибун хаййинин сахлин." Бардык жеңил, жумшак сыпаттагы адамдарды Аллах Таала дозок отун ушундай арам кылып коет дейт. Эгер адамдар муктажын өтөп бере турган болсо, жумшак өтөп бериштик. Эгер бир жерде башчы болуп кала турган болсо, мына ошол жерге кайсы бир адамдар жумуш сурап келе турган болсо, же кимдир бирөөнүн жумушу түшүп кала турган болсо, мына ошону кыйнабастан жеңил, желпи, жумшак жол менен бүтүрүп берген адамга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дозок отун арам болсун айтып атат. Дагы урматтуу мусулман, бир туганым, карыз маселесинде дагы, карыз алып, карыз бергенде дагы
киши кечиримдүү болгон жакшы. Жана карызды берип аткан кезде дагы киши эртелетип берген жакшы, аны көпкө узартпастан. Албетте карызды төлөөгө күчү жетип калган болсо, аны узартып жүрүштүк эч бир себепсиз эле бул шариятыбызда оор күнөө болуп эсептелинет. Эгер ошол бойдон жан берип кала турган болсо, мунун азабы кабырда жана акыретте өтө оор болот. Эгер жанагы пенде карызын кечип жибербей турган болсо, Аллах Таала кыямат күнүндө сөзсүз түрдө мына ошол кишинин акысын алып берет. Ошондуктан биз карыз алган кезде аны эртелетип берүүгө аракет кылышыбыз керек. Дагы эми карыз берген киши, карызын талап кылганда дагы киши кечиримдүү болуш керек. Жумшак мамиле кылыш керек. Ага орой мамиле кылып, анын өзүнүн кулундай кылып мамиле кылбастан, аны катуу бир силикпестен, анын көңүлүн чөктүрбөстөн, ошого жумшак мамиле кыла турган болсо, дал мына ушундай сыпаттагы адамдарга пайгамбарыбыз Аллах Тааланын райымы болсун, Аллах Тааланын ушуларга кечирими болсун, Аллах Таала кыямат күнүндө бейишине киргизсин, мына ушуларга Аллах Таала тозокто арам кылсын, Аллах Таала буларды күнөөдөн тазаласын, жашоосуна береке берсин деп пайгамбарыбыз өз дуалып атат. Ошондуктан кайсы бир пенде карыз алып туруп, карызынын мөөнөтүн узартууну сурай турган болсо, мына ушуну узартып бериштик эң жакшы амал. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул нерсени бизге буйрук кылган. Эгер карызды берүүгө, өтөп берүүгө күчү жетпей калган киши отурган болсо, анын күчү жеткен убакытка чейин мөөнөтүн кечиктирип күткүлөө дейт. Мына ошо карызыңарды кесип жибере турган болсоңор, ага садака кылып жибере турган болсоңор, бул силер үчүн жакшыраак деп айтат. Карызды кесип жибериштин фазилети аябай улуу. Сиз бирөөнүн карызын кесип койгон болсоңуз, Аллах Таала сиздин күнөөңөрүздү кечирет. Пайгамбар мына ушундай бир хадисте айтат. Аллах Таала кыямат күндө бир кишини алып келет. Ал дүйнөдө эч нерсе амал кылган эмес. Ошондо периштелер сурайт: "Сенин бир жакшы амалың барбы?" деп. Ошондо жанагы киши эч нерсесин көргөзө албайт. Ошондо айтат: "Ушундай бир жакшы амалым бар эле. Мен тиги дүйнөдө содагер элем. Адамдар менен карыз сурайт эле. Ошондо карыз жыйнап жаткан кезде мен өзүмдүн жумуштарыма айтчу элем, кимдин карыз төлөөгө кудурети жетпей калган болсо, анын мөөнөтүн узартып бергиле, же анын карызын кечип жиберле деп мен айтчу элем" дейт. Ушудан кийин Аллах Таала периштелерге жар салат. Бул пендемдин күнөөлөрүн кесип жибергиле дейт. Тиги дүйнөдө кандай эле башка бирөөлөрдүн карызын кесип жиберген сыяктуу дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз колубуздан келсе карыздарды кечип коюштугуз, аны көп эле катуулатып сурай бербештик, көп эле жанагы адамды кыйнай бербештик. Эгер күчү жетпей калган болсо, ушундай кечип коюштук, жарымың болсун, же 3/1 болсун, канча бөлүк болсо да кечип коюштук, же бир мөөнөттү узартып берип коюштук, бул эң жакшы амал экен. Жана ошондой эле да соода саттыкта дагы, урматтуу мусулман бир тууганым, жумшак мамиле кылыштык, кечиримдүү болуштун бир сүрөттөрүнөн кайсы бир пенде сизден соода кылып калган болсо, кийин соодасы кылып бүткөндөн кийин товарды сизге кайтарып калган болсо, товар бир жакпай калып ага, же кандай бир кемчиликке учурап калабы өзү, кандай бир сизге муктаждыгы түшүп, сооданы бузууга сизге келип кала турган болсо, мына ошондо дагы сооданы бузуп коюштук. Бул дагы ошол соодадагы жоомарттыктын, соодадагы кеңпейилдиктин бир сүрөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен акала муслиман акала Аллаху асаратаху." Кайсы бир пенде башка бир мусулмандын соодасын бузуп бере турган болсо, Аллах Таала мунун дагы кетирген ката кемчиликтерин Аллах Таала аны да бузат, аны да жок кылат. Мусулман бир тууганым, биз ар күнү базарга барган сайын, бирөөлөр менен соода алаша бересе кылган сайын, биз мына ушул пайгамбарыбыздын хадисин эстешибиз керек. Ушул хадисти эстеп, бирөөлөргө жеңилдик жаратып берүүгө аракет кылышыбыз керек. Бул башка мусулмандардын муктаждыгын өтөөдө болобу, же бирөөгө жардам берүүдө болобу, же бирөөдө болгон мамиледе болобу, мына ошондо биз жумшак боло турган болсок, кечиримдүү боло турган болсок, Аллах Таала дагы бизге жумшак болот экен. Аллах Таала да биздин күнөөлөрүбүздү кечирет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дал ушундай сыпаттагы адамдарга өзүнүн дуасын берип кеткен экен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасына жетүүнү каалай турган болсок, анда мына ушундай башка бирөөлөр менен кылган мамилебизде жеңил болушубуз керек экен. Кандай бирөөдөн аласа бересе кылып калабызбы, мына ошондо биз аларга кечиримдүү болуп, кичипейилдик менен мамиле кыла турган болсок, пайгамбарыбыз ушундай адамдарга өз дуасын берип кетиптир. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул уккан нерселерибизди өзүбүз амал кылууга аракет кылайлы. Дагы мына ушуларды башка бирөөлөргө жайылтууга, таратууга, жеткирүүгө аракет кыла турган болсок, мына ушул хадистерди алар бизден угуп,
ошого амал кыла турган болсо, алар амал кылбай турган болсо дагы биз жеткирип кое турган болсок, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дуасына эргеше беребиз. Ошондуктан биз адамдарга жакшылыкты жеткирүүдө, аларга жакшылыкты таратууда биз жалкоолук кылбайлы. Албетте бул жакшылык таратуу, адамдар жакшылыкка буруу жамандыкты кайтаруу ислам дининдеги өтө улуу амалдардан. Жок дегенде эле мына ушул хадисти жеткирген болсоңуз, сиздин жеткиргениңиз үчүн дагы пайгамбарыбыздын дуасына эргеше бересиз. Аллах таала баарыбыздын билип дагы билбей дагы кылган күнөөбүздү кечирген болсун. Алган илимдерибизди амал кылууга, жашообузда ушул нерсеге татыктуу болуп жашоого Аллах өзү жеңилдик берген болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.